Mehrimdүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен бүгүнкү сабагыбызды сиздер менен чогуу баштамакчыбыз. Бүгүнкү өтүлө турган тема мат темаларынын да бирөөсү мат сыйла. Мат сыйла десек да болот. Демек, ошонун алкагында бүгүн сиздер менен сабак кылмакчыбыз. Мат сыйла деп өз ичинде экиге бөлүнөт. Биз жазганга аракет кылдык. Ал-мадду сыйлату. Же болбосо мат сыйла деп да айтсак боло берет. Мат сыйла өз ичинде экиге бөлүнөт. Сыйлату сугра сыйлату кубра. Тагыраак айтканда, бул теманы үйрөнүүдөн негизги максат эмнени үйрөнүшүбүз керек? Кайсыл тамганы созуу керек? Албетте бул жерде эсиңиздерде болгон болсо, аят аягында келген ха тамгасы даммалуу же касралуу болуп келгенде бул созулчу эле. Bir вауга, bir я чыгарып окуйт элек. Мына ушул созууну канча аракет өлчөмүндө созобуз? 2, 3, 4 же 5 деген суроонун жообун бүгүн өтүлүүчү ушул мат ал-мадду сыйла же мат сыйла эрежеси бизге толук жооп бермекчи. Эң оголу ас-сыйлату сугра же кичине мат деген эмне деген аныктама бере кетсек, сыйлату сугра кичинекей же кичине сыйла деген эмне дегени? Мондуп аныктама берет да. Созулма тамгадан кийин себеп мат келбесе, анда сыйла сугра. Сыйлату сугра же кичине сыйла. Себеп мат дегени хамза жана сүкүн. Созулма тамга бул жерде вау болушу мүмкүн, же болбосо я тамгасы болушу мүмкүн. Азыр бир мисалды карасак, дагы биз үчүн түшүнүктүүрөөк болот. Мисалы, биринчи сөздү карай турган болсок, иннаху. Иннаху. Муну карап туруп бул жерде созулма тамга мен көрбөй атамго десе, бул жакты карайбыз. Монда эреже бар. Эсиңиздерде барбы? Сөз аягында келген ол ха тамгасы даммалуу болуп, өзүнүн алдыңкы тамга дамма же фатха болсо, бул хадан бир вау чыгарып окуйбуз. Тагыраагы мондой окулуш керек эле. Иннаху созулуш керек. Мына ушуну канча аракет өлчөмүндө созобуз дегендин жообу. Куранда дээрлик көпчүлүк жерде мындай абал келет. Биз аны жакшылап карап көргөн болсок, вау тамгасын кичинейтилген абалда берилет. Демек, ушул иннахуну канча аракет өлчөмүндө созуум керек? 2 4 дегендин жообун айтылат. Созулма тамгадан кийин хамза келбесе, анда бул жер кичине сыйла. Тагыраак айтканда, муну 2 алиф дейбиз, 2 аракет тыбыш өлчөмүндө созсок жетиштүү болот. Иннаху ала. Иннаху ала. Кээ бир китептерде мондой бир подсказка деп коебузбу, жеңилдетилген сүрөтү дагы жок болушу ыктымал. Биз андан көз карандысыз абалда эле мындай эреже бар да, ха тамгасы даммалуу болуп, алдыңкысы фатха болгон болсо, сөзсүз түрдө ху созулуш керек. Канча аракет өлчөмүндө созулуш керек? Өзүнөн кийин хамза келбеген болсо эле, демек бул кичине сыйла болот дагы, 2 аракет өлчөмүндө созулат. Бул коюлса дагы, коюлбаса дагы. Же болбосо экинчи мисал. Рожихи лaqadirun же laqadir. Ушул рожихи ха тамгасы касра болду. Андан алдыңкы тамга дагы касра болду. Демек, бул хадан бир я чыгарып созуп окуу керек. Кантип? Мисалы, рожихи деш керек эле. Рожихи. Канча аракет өлчөмүндө созобуз? Куранда билесиздерби, карасаңыздар мондай нерсе бар. Кээде байкаган болушубуз мүмкүн, байкабаган болушубуз мүмкүн. Мына ушул көрүнүш бул я дегени. Яның Куран-ы Каримдеги кичинекей сүрөтү. Рожихи лaqadir. 2 аракет өлчөмүндө гана созобуз. Анткени андан кийин кайсыл тамга келсе келе берсин, айырмасы жок, хамза келбесе эле болду. Демек, бул эреженин аты сыйлату сугра же кичине сыйла деп айтылынат. Ал эми сыйлатул кубра же чоң сыйла дейбизби? Чоң сыйла деп эмнени түшүнөбүз? Ха тамгасы даммалуу болуп же касралуу болуп, айырмасы жок. Өзүнөн кийин себеп мат
hamza olup gelse. Je özünden keyinki gelgen sebep mat hamza olgan bolsa, bul mat sıla sugro. Je çoğ sıla deybiz dagı. Bunu misalı birinci sözlü qarap görüyoruz. Ma lahu akhulada. Ma lahu özünden bul yerde sözülüşüz gerek. Biroq uşul sozuunu kança hareket ölçümünde sozobuz degендин жообу hadan giyin mat tamgasынан giyin hamza geldi. Eң негизги нерсе мол. Hamza geldi görüp turasыздарбы? Demek uşul hamzanın sebebinin malahunu 4 je bolboso 5 deydi. Hareket ölçümünde sozulat. Malahu akhlada. Malahu akhlada. Je bolboso bunda dele oxşop ketken söz. Maluhu iza. Sozulma tamga damma. Dammadan keyin vav. Bunun sürötü mınday özü negizinde malahu. Kança hareket ölçümünde sozobuz degen bolsa, andan keyin dagı karasak emne kelip atat? Sebep mat hamza olup kelip atat. Bunu dagı demek biz çoğ sıla deybiz dagı 4 hareket. Maluhu iza degen awalda. Eң jönököylöştürüp dagı түшүндүргөнгө hareket kılalı. Karayыбыз malahu cemalihi degen bir sözdör gelip turup andan keyin hamza alif menen eki awalda gelip kalışı mümkün. Kelgen bolsa bul çoğ sıla. Bunu 4 hareket ölçümünde biz sozo berебиз. Kur'anda dagı okup atkanda bundan keyin baykasaңыздар çoğ sılaga üstüne mınday tolkunsuzluk koyup koydu. Waw'dun je bolboso ya gelsin üstüne mınday tolkunsuzluk koyup koydu. Uşunun negizinde dele biz çoğ sıla ekendigin je 4 aliften kem emes ölçümde sozu gerek ekendigin biz түшүнө алабыз. Temаны da жалпылай кайталай турган болсок, al-maddu sila улоочу мат дейбизби? Бул өз ичинде экиге бөлүнөт. Бул именно нол ха тамгасы, hu же болбосо hi тамгасына тийиштүү эреже. Ушуларды созууну канча аракет өлчөмүндө созуш керек дегендин жообун берип атат. Бул өз ичинде экиге бөлүнүп атат. Чоң сыла, анан кичине сыла. Сылату сугро, сылатул кубро болуп. Кичинекей сыла кандай созулат? Sozulma tamgadan keyin hamza gelbese 2, al çoğ olsa sozulma tamgadan keyin hamza gelse 4 hareket ölçümünde sozup okuganыбыз tуура болот. Hormatly görüşçü, hormatly okurman, men oylойм бүгүnkү сабагыбыз түшүнүктүү эле болду. Болуш керек. Кайрадан көрүшкөнгө чейин Аллага аманат.